кутман күнүңүздөр менен, урматтуу Алтын Доордун асыл адамдары. Бүгүн дагы ушул Кут Ордодо Бакыт байке экөөбүз маек курайлы деп жолугуштук. Сиздер менен мен Шерипбекова Назгүл. Анан бүгүн биз сөз кылуучу тема аябай чоң тема болуп атат. Мен азыр дагы бир жерден окуудан келдим. Ошол жерден аябай кыргыз экениме ушунчалык бир сыймыктанып, бир өзүмчө бир кандай десем, духум көтөрүлүп, бир патриоттук сезимим көтөрүлүп келди да. Кыргыз экениме аябай сыймыктанып келдим. Анан азыр дүйнө жүзүнүн баары кыргыздардан тараган деген сөздү уккам да, ошо интернеттенчи. Демек ошол кыргыз элинин кайсы эл өзүнүн ата тегине кайтса да кыргызга кайтат деген нерсени уккам да. Анан бүгүн ошол сөздү Бакыт байкеге суроо бергим келип атат. Ошол кыргыз тили боюнча, вообще кыргыз эли боюнча. Өткөндө сиз дагы айтып кеткенсиз, кыргыз эли ар бири өткөрүүчү күчкө ээ депчи. Именно азыр кыргыз баласы кайсы жакта жүрсө дагы өзүнүн жарыгын чачып, өзүнүн нурун чачып, элдерди Алтын Доорго алып киргенге бир өзүнүн бир салымын кошконго мүмкүнчүлүгү бар депчи. Анан дагы айтылган сөздөр бар го, кыргыз эли бул нур эл деген сөзчү. Ошол нур элден сөз кылыңызчы. Нур элден сөз кылайлычы бүгүн. Негизи эле суроо аябай эле күчтүү экен. Мен бүгүн ушундай патриоттук сезим менен келдим да. Күчтүү сезимди алып келипсиң, патриоттук сезим менен. Негизи эле биз деле ошол биз деле угуп, билип, окуп, аяндатып, анан ошо далдуу келген нерселерге ишеним артып, ошонун артынан ошо кыргыз жөнүндө өзүнчө маалымат билебиз. Бул айтылып аткан азыр бул аял затына рахмат. Сизге соодун аян берип жибериптир. Жалпы эле багыстуу максатыбыз ушул түшүнүккө келүү да. Кандайдыр бир түшүнүктөргө ээ болуу. Ошол түшүнүктүн негизинде бийиктөө, бийик деген сайын жогорку энергетикаларга, жогорку нур кубаттарга толуу. Жаңы доордун деле талабы, максаты деле ушул. Азыр жалпы адамзаты бир жогорку жыштыктагы кубатка толуш керек. Жалпы адамзат, Төмөнкү жыштыктан өйдө көтөрүлүш керек да. Төмөнкү жыштыкка билесиз, ар кандай нерселер келет, агрессия келет, ачуу келет, көп нерселер келет да. Мына ошол жыштыкка бүгүнкү күндө биз менен адамзаты менен коштошуп кетип атат. Анын ордуна ошол бул кайып кыздын берген маалыматына жараша ушул жаңы доор, Алтын Доор деген өзүнүн бир энергетикасы менен, өзүнүн жыштыгы менен келип, өзүнүн конуп аткан учурда адамзатка. Мына ошого биз шайкеш келелі, утурлаш бололу, жана ошону сиңирип алганга андай жол көрсөтүп айтылыптыр аян, менин түшүнүгүм боюнча да. Анан биринчи суроого жооп берсек, кыргыз нур элби, кыргыз улуубу деген нерсе албетте бир адамзат болобу же башка нерсе болобу, ар бир нерсенин бир улуулугу, өзөгү болот экен да, биздин дишибизче. Ошол өзөккө карата анан калган тегереги өсүп өнөт сыяктуу. Мисалы жалпы кыргызды бир өмүр дарагы десек, жалпы адамзат ошонун бутагы болуп кете берет да. Ошон үчүн баягы өзөктүү элге дайыма моундай маалыматтар аябай көп келет. Көпчүлүк анан кийин байкап көрсөңөр эле, көрүнүш көрүп аткандар, же болбосо ушул контакттер болуп ааламдан алып аткандардын көпчүлүгү кичинекей бир уч кыргыз эл болсок да, баштагынын бир 20-30% ошондой да. Мисалы, башка улуттарда бул баягы бирден, экиден сыяктуу да. Мисалы деле биз Иисусту тааныйбыз да. Угабыз, китеби бар, киносу бар. Ошо Иисус келип, мисалы өзүн кайып кылып, жанындагы апостолдоруна көрсөтүп, анан 40 күн жашанан кайып болуп кетип атпайбы? Кайып дүйнөнү көрсөтүп атпайбы мисалы. Биздин ушундай эле ыкманы
ар бир айылда жок дегенде азыр 2 шата бар. Биз угуп жүргөндөрдөн кайып болуп кеткен. Шеп дегенде бул өтө көп, бир эле айылдын ичинен экөө, үчөө болуп аткан. Биз жалпы тияктан бир эле Иисусту көрүп алсак, кыргыздардын ичинде мындай кайып болуп кеткен жөндөмдүүлүккө ээ аталар аябай көп да. Мына ошонун өзү деле бизде кыргызда бир кандайдыр бир өсөк экенин өзүбүзгө далилдеп берип турат да. Анан бул кыргыз Нурел деген тема, бул узак тема да. Бул теманы түшүнүш керек да, биз абдан түшүнүш керек. Нурел эмне үчүн биз Нурел болуптур, бүгүн Нур эмес. Жөн эле элге аралашып калдык. Же болбосо мурунку элдер ким болгон да? Чынын айтып келгенде биз билгеним боюнча жалпы адамзаты өзү нурдан турат. Жандын өзү нурдан турат да, биз жанды айтабыз да. Анан ошонун ичинен баягы мындайча баш атын кармаган, баш атын алып келген же баш атын алып келип тараткан же үлгүсүн көрсөткөн эл кыргыз болуп калган да. Мисалы мен Дүйнө элинеби? Мисалы мен мындай нерсени бир жолу угуп, ошого далил келди эле. Бир жерге бир Райым адам деген киши келди эле. Касиеттүү адам өзү да. Анан келип ал китеп жазып чыгарышкан экен да. Анан китептерин көтөрүп келиптир да. Анан ошол жерде өзү билип билбей аяк менен жазганбы, мындай сүрөт тартып коюптур да. Аял отурат, эркек отурат. Экөөнүн энергетика келип, анан мынтип кошулуп, анан кийин өйдө кеткен жерде Нурел деп коюптур. Анан мен карап кандай сүрөт тартылган. Анан колдон келишинче биз кичине көкүрөккө салып талдаганга күбөнүбүз да, эмне болсо да көкүрөккө салып бул эмне деген суроону көкүрөккө беребиз да. Ошондо мага келген сезим бул Нур тукумдуку деген да. Нурелдики деген сөз. Кандайча бул Нурелден кандай түзөк? Бул сөттөн мен эмнени билсем болот дегенде. Илгери кыргыз түпкү жаралган тегинде Нурел деп аталган себеби бул баягы азыр биз генетически булганып атпайлыбы? Баладан, атадан балага өтмүш жиберип атабыз да, то есть ген менен. Анан биздики аралашып кетип атса, а генетический нерседе биз ногу материальный мирге же болбосо ногу минералдык затка аралашып кетебиз да. Мисалы баары денеде бүт минералдык зат азыр эметип кетебиз да. Нур денеде өстү айта албайбыз, анткени минералды кармап турабыз да. Ошондуктан ал убактагы элдин тазалыгы ушундай болгон экен. Адам адамга ушунчалык эле сүйүүнүн күчү, мээрим күчүн берип эле нурдан бала жаратып алган. Атасыз мындай айтканда балдарды жараткан. Мындай нерсе азыр деле мисалы угуп калдыңар, Багдөлөт деген бар да, коом. Ошонун ичинде Багдөлөт ошондой кылып айтат, нурдан бүтүп, нурдан жаралган деп. Мына ошондой балдар Иисус сыяктуу эле, же болбосо да башкалар сыяктуу эле ошондой жаралган элди, жаралган тукумду нур деп айтат да, нурдан бүттү деп септенди. Ада жаңы бүткөн убакта ондай минеральный зат кошулбайт да, нур болуп турат. Мына биз азыр минеральный денеден турабыз да, биоэнергетикадан углеродун ичи. Азырда биз мына ошол дененин баары акырын бизден жоюлуп, биз тиги кристальный денеге өтүп атпайлыбы? Неме кристальный неме деп коет мына. Кристальный деп койчу, ошо өтүшүп атат. Бул да ошол кайрадан биз алгачкы тибибиздеги типтеги нурга айланып атабыз да, нур дүйнөгө кирип баратабыз да. Бүт адамзаты. Бүт адамзаты. Кыргыздар элеби? Жок, бүт адамзаты. Мына кыргыздар эми ал өзөгү эле да, анан кийин өзөгүнөн биз анан жалгыз эле кыргыздарды бөлө бергенде болбойт да. Баары айтып атпаймынбы, бир бутак болсо, ошонун өзөгү кыргыз болсо, калган бутак адамзат. Демек, все равно баягы кыргызды дүйнө эли кыргыздардан тараган деген туура сөз экен, анда өзөгү кыргыз болсо, Ие. Ошо аягы келип чындык болгон. Бирок кыргыз деген аттын өзүн мен кийин гана билип калдым. Бул мунун кандай тараганын билбейм. Бул Манас атадан тарап кеткен да. Манас ата жана ага чейин тиги Уuz атанын 40 аялы болгон. Анан 40 жакка кеткен. Анан 40-ына 40 жерди берген, мисалы түркмөндөргө түркөйрөк баласына берген деп айтат. Түркү болсун, өзбек болсо өзүнө өзү ээ болгон, өзүнө өзү билген баласына берген. Ушинтип энеси менен баласына жерди бөлүп берген да.
ошодон тарап кеткен да кыргыздарчы. Андан кийин ушулардын баары баягы кандайгыла башынан ошол убакта баягы жоокечилик заманда өтүп аткандан кийин ушулардын баарын бириктирип анан ошону баарын кыргыз деп туруп анан Манас ата бириктирген да. Может Манас атага деле үстүнөн айтылгандарды түбү может ошондой чечилеттир, бирок ошо Манас атада айтылган жерде ошо кыргыз болсун деп анан кыргыздарды түптөгөн да. Карасаңыз, бүгүн мындай болуп атпайбы? Эми бул бүгүнкү күндө да азыр элибиз баягы СССРда жашап отурганда баягы элдин баары орусча сүйлөп, орус мектептерде окуп, орус бала бакчаларга барып калып атпы. Ошондон кийин эле уже биз өзүбүздүн кыргыз тилибиз унутулуп баратат да, мындайча айткандачы, азыр уже көпчүлүгү эле орусча сүйлөп калдык. Анан кийин баягы азыркы күндө мына бүгүн ишке жарактуу жаштарыбыздын баардыгы тарап кетти. Бирөөсү Россияга кетти, бирөөсү Турцияга кетти. Ошо дүйнө жүзүн аралап эле бүгүнкү күнү биздин жаштарыбыздын баары тарап кетти да. Анан ошол жактан эми үйлөнүшүп, жайланышып, кайра Кыргызстанга кайтпай турган болуп кетишип атат да, мындай карагандачы. Даже кыргыз экенине намыстангандар да бар да. Туурабы? Мындай караганда эми ушул кыргыз эли жок болуп бараткандай да. Ошондой сезилип атат болуш керек. Деги эле биздин түшүнүк боюнча улуу түшүнүккө келгенде бул түпкүлүгүндө улут да болбойт. Эң түбүнө баргандачы. Улут дегендер болбойт. Даже чек ара дегенде болбойт. Чек ара дегенде болбойт. Баардыгы бир улуу бүтүндүккө биригет да. А бул жер дүйнөсүндө биз жашап аткан жерде сөзсүз бул керек себептен ошол улуттун өсүп өнүүсү өзүнүн бир статусу бар да. Мисалы ошол нерсе бизге берилген тил да. Тил деген бул нерсе бул байланыш. Адамдын сүйлөгөн сөзүнүн байланышы да. Ошол сөздүн байланышында кыргыздар көбүнчө ички дүйнөсүнө таянгандыктан ошонун өзүнүн кубатын, күчүн, ордун билишкен да. Ошон үчүн кээ бир сөздөрдү айтышат, сөздүн өзү өлтүрөт, өстүрөт, же жок кылат, же бар кылат деп коет. Ушунчалык сөздүн кубатына аябай маани беришкен да. Анан бул албетте бул нерсе эми бул жалпы көрүнүш, жалпы азыр адам затында болуп аткан көрүнүш. Бара биз ошол бул жердеги жашап аткан доорубуз бүтүп башка же айтып атпайбы, жука дүйнөгө ээ болобуз, жука жыштыкка ээ болобуз, такыр эле башка биздин акылыбыз жетпеген бир жашоого кирип баратабыз деп чага киргенде убактылуу ар кимдин бул нерсеси кармалат, убактылуу өзүнө бара баары эле бир улуу нерсеге айтат. Мисалы космоинтеллектуал деп койгондун өзүндө улутча боло баштайт да. Себептен баарыбыз эле аң сезимге, улуу аң сезимге кире баштайбыз. Улуу аң сезимге киргенден кийин баарыбыз бир боло баштайбыз да. Даже ошол биздин азыр денебиз мисалы азиат улуту сыяктуу азиаттын өңү болсо, ал жерге барганда бул маскалардын баары сыйылат да. Бул дененин баары калат. Бул бизге жерге ылайыкташтырып берген нерсе да. Анан мунун баары биздики баягы тиги углеродный биоэнергетика болуп атпайбы? Bunun баары өткөндөн кремна кристаллический нерсеге өткөндөн эле бул нерсе да адамдардын өңдөрү да өзгөрүп, өздөрү да өзгөрүп, возможно баарыбыз эле бир өңдөбүз. Аны мен билбейм кайсы өңдө экенбиз. Мен ойлойм аябай сулуу болуш керекпиз деп. Ошо баарыбыз эле ушундай сулуу болуп чыга келет окшойт себептен ошого бир аял келип калганда анан келип сүйлөп атат анан өзүнүн нидомун сезип калдыбы? Анан мынтип атпайбы бизгечи. Ай мен өңүмө карабагыла дейт да. Мен ички дүйнөм, анан бул мен азыр кийип алган маска дейт да. Bunun ardında men öte sulumun dedi. Yani aslında Allah'ta iyi de kokop. No tur aytıptı da. Keyin bu ilimdin arkasında bile başladı kabul. Çınzık turbay. Beraber adam bu öte turbay dep şey. Ошондо биз жанагындай кыжалаттыкка келбей деле койсок болот экен да. Например, жанагы өмүр дарагында азыр айтып атпайбызбы? Эгерде биз өзүбүздүн балдарыбызды ата тегин тааныбасак, жет атасын тааныбаса, өзүнүн тилин билбесе, анда жана өмүр дарагында
тамыры жок болуп калат депчи. Тамыры жок болуп калгандан кийин уже все түпкү атасынын колдоосу да болбой калат деген нерсечи. Анда биз андай колдоонун бизге кереги жок болуп калабы? Мындай деп ал түпкү атаң болуп кайзат болсо да биздин ал генибизде. Ар бир мисалы сенин эле гениңде мүмкүн 1000 ата отурат. Же 1000ден атанын гени бар да. Анан ал жок болуп кете албайт да. Болгону ал сен аркылуу күчтөнөт. Сенин аң сезимиң аркылуу аларда өсүү болот. Аларда бийиктейт, бийик жашоого сени менен кошо котолот да. Баары энергия. Аяка барганда возможно энергиялар бөлүнүп кетишет ма себептен генди биз кайда кармабайбыз. Генди биз жерде кармайбыз. Анда алтын доорго өткөндө андай нерселердин деле кереги жок экен да. Бизге жер дүйнөсүндө бул абдан керек болгон. Жер дүйнөсүндө өсүп өнүү үчүн ар ким өзүн таанып, өзүнүн кубатын атылып, анан ошонун ичинде аларга киргизген мисалы азыр религиялар кирип атпайбы? Биздин кыргыздар, ырымдар, ушундай улуу нерселер киргенде, себеп дегенде кыргыздар бул ырым менен байланышканда, ар бир жасаган ырымдын кыймылы же болбосо ошонун кубаты бул ааламга айкалышып, ошол иш аткарылган, жерде аткарылган иштин көчүрмөсүн мисалы ааламга аткарышы, аалам жерде аткарылып материализация болгон да. Ырымдар бар го башыңыздан суу айланткан. Ушул ырым-жырымдарга да токтосоңуз, ушул жерде жанагы баштан суу айландырган, ошонун кандай эмеси бар? Мааниси? Азыркы учурда биз ырымдарды, ырым деп билгенибиз менен ырымдардын сырын билбей калбайбыкпы? Эмне сыры бар, эмне иши бар, эмне кызматы барчы. А эми бүгүнкү күндө да түшүнүктүү көрсөңүз, бүгүн энергияга баарын айлантып алсаңыз, анткени биз энергетический немеге кирип баратабыз да. Энергияга айлантып алсаң, адамга оңой болот да. Мисалы сүйлөгөн сөзүңүздү деле ошончолук бир мээримдүү, же болбосо ошондой сүйүү, же ошондой позитив менен сүйлөп койсоңуз, ал жогорку жыштыкка кете берет. Ошол сыяктуу эле бул кылып аткан ырымыңызда жанагы баштан суу айлантканда төбөгө чогулуп калган кара энергиялар бар да. Ошону суу менен айланткан суу аябай өзүнө магнитный күчү бар да талаасы. Ал өзүнө тартып алганда адам тазарып калган. Ошондой бир ырымдын күчү менен аябай көп нерсени жасашкан. Эми мисалы ар бир кыргыздын ырымын чындап бүгүн казып чындап бир түбүнө жете турган болсок, ар бир ырымы бул азыркы Нобелевский премиядан да өйдө да. Себеп дегенде ырымдын күчү менен өлгөн адамдар да тирилип кеткен. Ырымдын күчү мененби? Тушоо кесүү деген эмечи? Кандай ал тушоо кесишет го? Бала басып баштаганда. Бул эми баары эле, баарыбыздын эле көзүбүзгө көрүнүп турган иш да. Бирок ошо көрүнүп турган ишти баягы биз ынанып ала албайбыз да. Мындай болду деп биздин анткени сезимдер жабык да. Эгер баары сезимдер ачык болсо, биз билмекпиз. Ар бир ырымдын кылып атканда анын кандай болуп атканын жок дегенде сезим менен билип, сезимден ынанып ушундай болот деген нерсе менен биз баарын жазып алмакпыз да. Биз ошон үчүн сезимдерибиз ал жаратуучу сезимдерибиздин баары жабык болгондуктан биз тушоо тоо экен бул. Сууду айлантып коюп, ошо менен эле биз чектейбиз да, ар жагын билбейбиз да. Мисалы тушоо кесилгенде биз алган илим боюнча жазылат. Бул өрүлгөн. Билесиз да, ак кара жип. Ак кара жол да мисалы мындайча. Сиз билесизби, ааламдын баары ДНК бүттөн турарын, алардын баары айлампадан турат, бүт нерсе айланып турат. Ошонун ичинде баягы энелер өзүнүн тилеги менен ак кара жипти эшиккенде баягы өздөрүнүн тилеги менен алар ошол асманда чыйрак деген энергия бар, адамды чыйрак кыла турганчы. Ошо энергияны алышканда алып анан баягы жипке өткөзүп, анан жиптен кыркып туруп анан балага өткүзүп салган да. Ошондо бала басып кеткен шырчы. Чыйрак энергетика балага киргенде бүт эле энергияны экенин билбесе да, ошону ырымдар аркылуу аткарышкан. Ырым-жырымдар менен салт санаанын экөөнүн айырмасы кандай? Салт санаа бул эми мындай да. Бул салт санаа деген салынып берген жол. Салынып берген жол. Мындай бир идеологиялык жол да. Бул менен жаша, будан чыкпа, буну аткар деген сөз да. Анан аларды биздин жашообузга түшкөн, анан жашообузда бул салт мыйзам катары калып калган. Мыйзам катары биз ошону бузбай кармаганбыз да, бул ошону салт санаа деп коет да. Ошол эми орусча айтканда ограничение болот да. Бар ограничение көп. Эми ал убакта андай болуш керек болчу, анткени ограничение болбосо
элдин аң сезими жетилбегендиктен адамзат көп нерсени билип алганда булар түшүнбөй калмак. Даже өздөрү бир тескери күч жыйнап алмак да. Азыр эми адамзаттын аң сезими ушунчалык чексиздикке дүйнөгө тарап атпайбы? Өздөрүнүн аң сезими канча же мурунку билбеген чексиздиктерге жетип ошол жактарда как максимал да билип билинбей энергетика тартып атат да. Ошон үчүн мен канчалык аң сезим өскөн сайын адамда жаман нерсе калбайт да, себептен ал жогорку жыштыкка өтүп кетет. Жогорку жыштыкта адам жасай турган жаман нерсе жок. Ал түп тамыры менен жок да. Бул жерде бизде карама каршылыкта тарбияланыш үчүн, өсүш үчүн бизге берилген да. Урушабыз, адамды өлтүрүп да коебуз, керек болсо согушабыз. Булардын баары ошондой бир кыйынчылыктардан, ошондой бир карама каршылыктарга урунганын артында бизде бир таануу өсүү болуп келген да. Жандардын өзүнүн немеси да. Ушул жерден бул темага ылайык эмес жөн эле суроо да, Бакыт байке. Бала эмнеге төрөлгөндө ыйлап түшөт? Кызык экен. Неге? Кандай көз караш менен айтсам сагачы, бала эмне ыйлап түшөт деп. Мисалы дейт, ал жактан жандын бул жака жаралып атканда дейт. Сөзсүз бул караңгы дүйнөнү билип түшөт дейт. Бул жака келип атканын ачык сезим менен түшөт, бул жака каяка келип атканын билет дейт да. Даже ошо алып аткан, кабыл алып аткан ата энесинин да ким экенин мурунтан эле билет да. Өз тандап келет. Ал эми үчүн кеткенде биз ыйлап узатабыз да. Ушундай нерсе бар да. Себеп дегенде булар кеткенде кубаныч менен кетет. Убактылуу кичине анан кийин эле булар кайра өздөрү үйүнө кайтып атпайбы? Мисалы биздин ой мененчи үйүнө кайтып атат да, кайтып өзүнүн дүйнөсүнө кетип атат да. Ошондо бул кубаныч менен кетет да. Ал жакта бул жака баланы жаратып атканда ал жак ыйлап коштошот экен да. Бизде элечи мисалы окуянан кетти, анан жерге мындай бир кызматка кетти дегендейчи, аткарылбагыла дейчи. Армияга кетип атат. Армияга кеткен сыяктуу да. Кайра бул жактан барганда кубанып тосуп алат экен. Келди армиядан. Келди дегендейчи. Өзүнүн кызматын. Даже улуу дүйнөлөрдө айтылат экен ошол. Силердин кеткен изиңерди 1000 жылдаппы биз канча жылдан бери жүргөн жандар бар экен да. Ошол кеткен изиңерди ошол жактагы үй бүлөңөр бар экен да баары. Ошолор жыттап, ыйлап, эскерип, мындай айтканда, ошол жака кетти эле кездесе экен деген тилектери менен жүрүшөт дейт да. Кандай сонун бир ортодо ушунчалык бир байланыштар да. Эми бизде тиякта ушундай үй бүлө өскүтүп атат экен да. Сөзсүз. Деп, чүү дегенде эле сиз мисалы бизге берген элинде айтат да. Мына зырылдап, зыпылдап, күндү ээрчип, жер энеңер келе атат. Жер өзүнүн айлампасындагы айды ээрчитип алган дейт да. Ошондо элестесең, үчөө кетип атат да. Эми ошол улам жыштыктарга кирип келатсыңар дейт зыпылдап. Ошол жерде биздин пространство, ататектин пространствосу да. Ошо аралашабыз да. Аралашып кирип келгенде дейт. Ошондо ата теңирдин алдыңарда дейт. Жүзүңөр төмөн карабай дейт, жогору карагандай иш кылгыла жерди жашоогунда дейт да. То есть анан төмөн караганда билесиң да, бейбаштык кылып коё же жамандык кылып коё. Алардын барганда уялып жер карап калат. Ошон үчүн теке ушунчалык бир кандай десем болот. Мен буну жазадым дегенде ошондой гордость менен биз ошондой ата эненин алдында ошондой болгон, ошондойго татыктуу болгула дейт да. Бирок биз келгенде эле өзүбүздүн унутуп калып атпайбызбы өзүбүздүн кыла турган ишибизди? Анан жердин эле баягы материалдык көйгөйгө түшүп кетип атпайбызбы? Ошондой экен да. Ошол жерге келгенде биз келатканда билгенбиз жер ушундай аң сезимде экенин. Бул жабык нерсе болгон да. Эгер бизди ачык менен жерге коюп бергенде, возможно, биздин энергиябыз жерге жарамак эмес. Анан биз ошол жерге келип, кайрадан биз ошол аң сезимге ээ болуп, өзүбүз кайра аң сезимибизди өстүрүп, кайра өзүбүздү жарыкка алган сайын биз кайра бир эле өзүбүздү эмес, ошо менен биз менен кошо жерди, жер үстүндөгү жаратылыштарды, ошолордун баарын жарык менен алып чыгабыз да. Бул чоң миссия да. Бул адамзаттагы аябай чоң миссиялар да. Сон, рахмат Бакыт байке. Эми сүрөтүнө жанагы Кыргызга кайрылайлы. Алтын доордо эми биздин кайсы ырым-жырымдар биздин алтын доорго ылайык азыркы күндө? Эгер энергиялык көз караш менен карасак, баардыгы эле ылайыктайм агачы. Мисалы арбаңыз дейт да, сөздүн өзү эле. Бул арулукту сага кыйгарган сөз да. Чынында биздин жандардын баары аруу.
арулуктун күчү менен келгенбиз. Ошондо арулуктун негизинде арулукту ушунчалык тутуп келгенбиз да. Мисалы илгери ок атса да ок келип атып эрип кеткен кирбейчи. Ошо арулуктун күчүнөн эрип кетет. Же болбосо жанагы аялдарыбыз ок тийгенде ок түшпөй калганда анын үстүнө аттатканда эрип түшкөн да. Ошо арулуктун күчүн кармаган элбиз да. То есть бул кыргыз тили болгон. Башка жак менен аралашып көргөн жокмун. Кыргыздын өзүндөгү көргөн билген нерсебиз болуп аткан учурда ошол арулук деген нерсени өтө таза кармаган. Таза кармашыбыз керек экен, э? Кандай азыр ошол эле ошол азыркы күндө эле ошол биз жоготуп алган арулуктун нуру жаап аткан учурда ошол арулуктун нурун бүгүн биз алганды кабыл билбей, кабыл алганды билбей кыйналып атабыз. Бир жерибиз ооруп атат, бир жерибиз кыйшайып кетип атат, шыгылып, акылыбыз нары чуркап атат, бери чуркап атат. Ошо арулуктун эле келип аткан нурларын өзүбүзгө сиңе албай атабыз. Ошодон ооруп атабыз, ошодон кыйналып атабыз. Жакшы. Бакыт байке, жанагы Калыгул Олуянын бир айткан сөзү бар экен да. Кой үстүндө торгой жумурткалаган заман келет деп. Ушул алтын доор жөнүндөгү кеппи? Мен ошо илгерки Олия аталардычы 1000 жыл алдын божомолдо биле алган ушунчалык касиеттүү даанышман аталар экен да. Эми азыр биз буларды окуп кантип билген? Ал убакта даже зым дегеле жок болчу, дегеле андай көп нерсе жок болчу. Булардын баарын каяктан көрө билген деп эген биринчи вопростор келет да сизге. Анан ой жүгүртүп баштайсың да. Кайдан билди булардын бар деп. Көрсө бул кишилердин касиети бул алтын доор деген эле ал бар нерсе болчу да. Анын энергетикасычы. Просто ошо энергетикага булар чыга алган, көрө алган да. Биле алган. Мындай болот турбайбы, мындай болуп булар отуратпы, бул отурганда заман мынтип оңолот турбайбы? Баары тегиз тең болот турбайбы? Ошол биздин Олия аталар ушуларды алдын ала билген экен да. 1000 жыл мурун. Бизде азыр ошондой аталар барбы? Алар бүгүнкү күндө баарыбыздыкы жабылып калды да, чаң басты, касиетти баар чаңдады, анан жабылды да. Эми буларды кайра ачылуу процесси жүрүп атпайбы? Адам өзүнө өзү ачуу керек деген да. Мен темадамын. Ар ким адам өзүнө гүлгө ачылуу керек. Мына ошол ачылып аткандан кийин адам дагы мисалы бул энергетиканы билбесе ачылгандан бул энергетика жетип калды дагы. Анан бул жактагы немелерди ала баштайт да. Көрө баштайт. Анан аны эмне кылат? Ал жерге бере баштайт. Жер эмне алат? Жер ошо энергияны алып агара баштайт. Ушундай десе да, мисалы эгерде үстүнөн бизге аян келбесе, аян бербесе, анда биз таза эле өспөй калмаппыз да. Ошол аян келип бизге ошо аян менен кошо баягы энергетика келип, аны биз сиңирип ой деп ички дүйнө менен таң калуу менен же ошо менен кабыл алганда ал энергия бизге отуруп улам өстүрүп атат да. Карасаңыз эми ушул энергия бир саналуу эле адамдарга келип атабы же вообще элдин баарына түшүп атабы? Ну, например, айтып атпайсызбы, энергия келип, анан аяндар түшүп атат депчи. Ошол негизи ар бир эле адамда ушундай кандай десем, возможность барбы? Ушул аяндарды алганга же бул конкретно эле адамдарга келип атабы? Мындай да. Мага качан келет? Чындыгында бул канал сенсордук көрүү каналы деп коелучу. Баарыбызда бар. Ар бир адамда. Бүт адамда. Мындай жок адам жок да мисалчы. Сөзсөндө баарыбыз ааламдакпыз да. Анан болгону айтып атпайбы ошо мисалы 4-измерение, 3-измерение, 5-измерение бүгүн өкчү ортосунда ойноп атпайлыбы? Өтө албайсың. Анан илгери мурунку жашооңда возможно сен 4-измерениеге өткөнсүң. Какой-то жакшылыктарды кылып, же кандайдыр энергетик кармап өткөнсүң, же сенин ата тектериң өткөн. Анан өткөн бирок 5ке эч кандай өткөн эмессиң. Анан бул 5ке өтө албагандан кийин силер кайра жерге келгенсиңер. То есть жерде миссиялар калып калган. Анан булар мындайча айтканда ачык адамдар да, баягы тияк менен байланышып калса да, жерде эле алар өзүнүн кызматын кыла баштайт да. Мисалы ошо куржундарды алып келген баягы кызматтарын жерде көрүү менен аткара баштайт. Бирөөлөр ушундай атактуу врач болот, бирөөлөр жанагы бир ачылыштарды жасап жиберет. Жанагы түшүндө көргөн ким эле Менделеев. Түшүндө көрүп ачылыш жасап атпайбы? Ошолордун баары ошол жогорку дүйнөгө өтүп алган, бирок наркы жогоркусуна жеткен эмес да. Анан алардын ошо аң сезими ошол нерсеге даяр болгондо баягы
капкактар ачык да мындай айткандачы. Аны ошолор алып анан жезди кайрадан өстүрүүдө берип атат. Эми мунун жолу көп. Мисалы ошол эле нерсени төмөнкү дүйнөдөн алгандар бар. Жыштыктар ар кандай да радионун жана чыж деген жыштыгындай да. Ылдыйынан жогору эң тунугунан алганы бар, жогору бар. Бирок эң тунуктан алыш өтө кыйын. Баары канча биз таза бергенди менен силерге дейт. Анын бир где-то 50% искажение болуп кетти. Адамдын өзүнүн немеси бар да. Эми кантип айырмалаш керек? Ким кайсыл жактан алып атат? Ким төмөнкү жыштыктан алып атат? Ким жогорку жыштыктан алып атат? Анын баарын эле адамдын өзүнүн эле жүрүм туруму, сүйлөгөн сөзү, кылган иши аны көрсөтүп коет. Мисалы сиз жогорку жыштыкты билип калсаңыз, жогорку жыштыкта жүрсөңүз, сиз эч убакта бирөөдү жамандабайсыз. Эч убакта жаман сүйлөбөйсүз, бирөөдү обсуждение да кылбайсыз. Себеби сиз билесиз, ал энергетика төмөнкү энергия экенин. Төмөнкү түшкүңүз келбейт, өзүңүздү булгаңыз келбейт, өзүнүн гана үстүндө наоборот бир жакшы нерселерди кылайын, дагы өсөйүн деп өзүңүздү бийик бир нур сезиппи, ошондой эле жанагы периште сезесизби, же керек болсо Кудай сезип аласызбы өзүңүздү. Ошентип бийик дүйнөнүн энергетикасынан түшпөй ошону тартып турушат да. Калгандардын баары келип ар кандай бирөө жамандап, бирөө ушактап же туура эмес сүйлөп, канчанын көзү ачык болгон менен, канча ошондо параллельно ылдый түшүп, анан кайра чыгыш кыйын болот чынындачы. Анан баягы күчкө салып эле өздөрүн мына биз билип атабыз, биз муну билгенибизден өздөрүн өйдө көтөрүп алат. Чындан да эмес. Түшкөндө өйдө көтөрүлүш кыйын. Анан эми сиз да патриоттук сезимдер менен биздин кыргыз элибиздин бир патриоттук сезимде угутуп койбойсузбу кичине? Алтын доорго келгенде кандай болушубуз керек кыргыздар? Аябай. Мен ыраазымын да. Кимге ыраазысыз? Ааламгачы. Ошонун ичинен аталарга, ошонун ичинен манас аталарга, ошолор ошо айтылгандай эле 1000 жыл мурун эле бул боло турган, болошо билишкен да. Ошо билип согушка барышкан, билип ошо Кытайга согушка барган, билип жерге түшүшкөн, билип жанагы Тайтору чабылган. Мына ошолордун баары ошол баягы өсөк эли болгон элибизди өйдө көтөрүп келген. Бүгүн чынын айтканда ошолор түзүп кеткен жолдо канабыз да. Эми ошонун ичинде дагы көп нерселер берип атпайбы? Акыркы берген манас чыгыргы деп коет. Билбейм, мындай илимди башка дүйнөгө берген эмеспи. Бирок манас чыгыргы деген өтө чоң илим, өтө улуу илим. Муну кыргыздар түшүнбөй атат да. Себеп дегенде баарыбыз куюндан турабыз. Жана 144 деп коет го, бүт куюндан турабыз. Баарыбыз билинбеген менен энергетика айланып турат да. Ошол энергетикасын баарын адам айланткан илим, өзүн чачалган илим бул, өзүн чачып кайра чогулткан илим да. Бул өзүн ошол айлантканда да, өзүн айлантканда, бүт айлампадан турганда, үстүндөгү эң улуу күчтөрдүн баары бул айлампага кошулуп кетет. Илимде окудуңуз беле, торнадо болуп өткөн жерде айнектерди баары сынат да. Ошо айнектерге самандар кирип кеткен да, сынбай элечи үстүндөчү. Ошончолук энергия көрүн, балкыган энергетикалар болот да. Ошол кирип кеткен ошондой күч болот. Мына ошондой улуулукка чыга турган нерсени баарын манас ата акыркы белек кылып биздин урпактарына берип атат да. Андан башка да көп нерселерди берип атат, өзүнүн тунуушун берип атат, кандай кылыш керек экенин жолун көрсөтүп атат. Кантип адамдарды тазалаш, кантип дүйнөнү тазалаш, кантип жана согуш болуп аткан жерде кандай болсо ыпыр-тыпыр болуп аткан жерлердин баарын басканга ушундай бул илим баарына универсалда кете берет да. Даже адам өзү отуруп алып эле ак куюн деп чакырып алып эле ак куюн менен эле өзү тегеренип анан өзүн тазалап ааламга чыга алат да. Бул илим мен үчүн өтө сыймыктанчу, өтө улуу нерсе да. Себеп дегенде бул илимди баягы бергенден кийин биз изилдей баштадык. Кандай көрсө бунун баары мындай берилген экен арал жерге. Бирок ошону келип чогултуп келгенден кийинки мааниси иштеши өтө терең экен да. Эми ушуну кантип элдерге жеткизиш керек? Жанагы неме деп коет го? Коллективная медитация деген. Ошондой менен жеткизе алса болобу? Кызык суроо бердиң сен. Жок. Кечээ эле мен ошо кызык суроо менен
төбөлдөр деп коет го бийликтерди. Бийликтер менен жолукканда ошол менен ушул суроодун чети түзүлдү да. Алардын ойлорун баарын окуп атасың, биз көнүп калдык. Окубайын десең деле алардын ойлору толе алар сөздөрүнөн деле бизге билинип турат, баары билинип турат. Эми андай кылбасаң деле ушундай да эми энергетика ошентип билинип турат да. Анан кызык жери алардын ойлорун баарын окусаң, канчалык кыйын кылып Кыргызстанды гүлдөтөм деп тигил карапсаң жок да. Ал жакта башка нерсе басып турат. Ошолор ээлеп алган ошол күчтөрчү. Алар деги улам тепкичтен тепкичке көтөрүлгөн сайын ошончалык күчтүү атат да. Анан жанагы Атамбаевдин бир сөзү мага жагат. Бул жакшынакай эле адамбыз, анан өйдө көтөрүлгөн сайын ажыдарга өзү айлангансын билбей каласың. Бул абдан туура экен да. Себептегенде бул көтөрүлүү десе ичинде эле үстү таза эмес да өзү. Булардын орду таза эмес деп коелучу, же тагы таза эмес деп коелучу. Ошого көтөрүлүп атканда эле бул энергетикадан ала кутталбайт экен. Бул энергетика базы булардан өздөрүнө иштете баштайт экен да. Адамда эки күч бар да, ак карасы депчи. Анан ошондой кирип кеткен, ошолорду көрүп алып аябай күлдүм. Анан менен сунуш болду да. Менен сунуш болгондо мен айттым да. Кыргызстанды байытып жиберсек болот. Ушунчалык бай. Уборча алган акча менен сен бийликте турган акчаң экөөң одинаково эле аласың. Сен 100 000 алсаң, ада 100 000 алат. Бир болуш керек. Ошол эле нерсе сен минген машинаны ада миниш керек. Сен жашаган үйдө ада жашаш керек. Ошондо адамда неме болбойт да. Ачык көздүккү же мындай болбойт да. Анан кызматсыз адам болбош керек. Ал иштейби, иштебейби, бирок ошол эле акча теңдикте, тегиздикте байлык бөлүнүп туруш керек. Эмесе биз бул биздин законубуз, биздин мыйзам эмес, биз бузуп атабыз. Ааламдын өзүнүн законун, мыйзамын бузуп турабыз. Ошон үчүн өйдө ылдый чапырасыбыз. Эгерде биз шуну кылсак, десең бул дейт акылыбызга кирбеген нерсени айтып атат. Да, баардык нерсе акылга кирбеген нерсе киргенде пайда болот. Анан дегенден ошодон суроолор жаралып атат да. Мисалы, азыр деле мен угуп атканда же көрүп атканда бул болбогон нерсе дегенде ойлошот. Ошондо мен деле ошентип ойлоп аттым. Иштебеген кишилер кантип 100 000 айлык ала берсин деп. Эми сиз биз ошол иштебеген кишинин ою иштетип койсок, оючу. Ошондо ошонун ниети кабыл боло баштайт. Бизде ниет да кабыл болуп атпайбы? Ниет кабыл кылат деген нерсе да түшүнүктүү да. А ошол ниети кабыл, сеники калды, бунуку кабыл болду, бунуку кабыл болду да. Биз ошол энергетиканы отургузабыз. Баары энергиядан. Ал энергия келгенде иштегенде ал өзүнөн өзү эле баарга тегиз акчаны кааласак акча, жок, бейишти каалайсың, бейиш. Ошентип бу дүйнөнү ошол энергетика ошол жаштык ээлеп калат. Оңой эле нерсе. Бирок акыл жетпей калат да. Ошодо меники азыр вообще эле эме болуп кетти го, разрушение болуп кетти го. Биз көнүп калганбыз да. Биз ушудан чыга албай атабыз. Ошон үчүн ошол нерсе болбой жатат. Биз чыга албай атабыз ошол калыптан. Жок, чыгып көрсө эле адам ана айтат эле, бул чындык турбайбы депчи. Бизге эми ошо кече менде төбөлдөр менен сүйлөшкөндө силер бизге возможность бериличи, мүмкүнчүлүк. Кичинеден баштайлы, кичинеден анан чоңдукка барабыз. Бирок бүгүнкү күндө бул керек десек, мага айтып атпайбы, сен анда ошентип акчаны жарата албайсың деп. Ошо да. Дейт да. Биз ал акчаны жаратыш үчүн биринчи ошо энергияны жаратыш керек болуп атат жерге. Жерге энергияны жаратыш үчүн элдин көңүлүн мисалы ток кармаш керек, аларды бурбаш керек. Окуй мен акчага калдым, анан мен эмне кылам деген. Ошентип какой-то определенный элди көтөрсөк, ошонун энергиясына чачырып атат бул нерсе. Отат. Жолдун баарын билебиз. Ошол определенный адамды кантип көтөрөбүз анан? Ким? Ошол определенный адамды жеткиш керек деп атпайсызбы? Ошону кантип көтөрөбүз? Сен уктуң беле? Баарын аң сезим жашайт деген, жазайт деген сөздү. Ооба. Уктук, бирок эч ким сага ишенбейбиз. Жазабайбыз. Ишенип кой, баарын адамдын аң сезими жасайт. Эгерде биз кандайдыр бир топту ошол аң сезимге киргизип ошо энергия менен жашасак, анан ал деген бул жугуштуу оорудайды тарап кетет.
баарынаш ар бир үй бүлө же төрөлгөн баласынан баштап эле буларга көнүмүш адат болуп калат. Күнүгө нан жегенде, же суу ичкенде көнүмүш адат болуп калат да, ар ким муну жаза берет. Ал энергетиканы общий чакырып, анын полясы ушунча кеңейгенден кийин ошо поле менен эл жашайт. Бул аң сезимдин закону да бар ошол. Ошол аң сезимге кириш үчүн эми ошолор ток адамдар болуш керекпи же ач адамдар болуш керекпи? Кимисин биринчи жеткизели. Элди өстүрөм десең, элди бийикке жетсең, эң биринчи көөдөнү ток болсун дейт. Көөдөнү жан дүйнө эмес да. Жан дүйнөсүнө эгер илим берсеңиз, ал ток болот. Анан жана пейил баарын жаратып, пейлиңе жараша дегенде ошонун пейили жасай баштайт. Баардык нерсе сенин моторуңда, сыйкырчыңда баарын жасай турган нерсе сенин акылыңда эмес. Сенин башка жагыңда эмес. Ал баары сенин жан дүйнөң. Мына экөөбүз отуруп бир кишке чейин ушунча эркибиз жетип күлүп жайнап жан дүйнөбүздү гүлдөтүп көрөлүчү, гүлсеп. Ошо баягы курап бараткан жан дүйнөнү. Ал өнүм бере баштайт да, түшүм бере баштайт. Ал анан биздин сырткы чөйрөгө таасирин бере баштайт. Анда бактысыз адам болбойт, анда үйрөнгөн адам баары бактылуу болот. Билим керек. Да, билим керек, илим керек, өсүү керек. Түшүнүк, мунун баарын түшүнүк керек да. Билим болбосо, илим болбосо өсүү болбойт да. Өсүү болбосо анан кантип анан кийин токтукка жетебиз? Бул оңой эле нерсе да. Эгер буну мындай бизге окшогон карабайым элдердин күчү жетиш кыйын экен. Себептен азыр ушундай экен. Элдин баары бийликтин сөзүнө угат экен да. Бийлик Кудай экен да. Туура эмесби, бүттү ошол эле сөзүнө угат экен. Бул эмне деп коет? Бул караңгычылык таң сезимдин. Азыркы келген доор, азыркы келген энергия кандай кылбайт? Азыркы келген нерсе баарыбызды өзүбүздүн жан дүйнөбүзгө кайрылтат. Жан дүйнө менен иштөө, илими, жан дүйнө менен жашоо илими, жан дүйнө менен даже үй бүлө баарын багуу нерсени эми берет. Ошондо эмне болот? Батыланда. Анда биздин бийлик болгону гарант эле болуп калат. Андачы эл өсүп кете берет. Не гарант болуп калат? Гарант согуш болуп кетпесин, согуш болуп кетпесе, потому что өскөн бар, өспөгөн элдер бар да. Бирок ошонун таасири, бул өсүп аткан элдин таасири, бул жаркы жакты курчайт да. Ошол бийликке даже айтып атам, мына силер ушуну баштап бергилечи бизге. Анан кийин ушул нерсени дүңгүрөткөндө дүйнөнүн силерге акчасын баары келет. Эмчи жете эле эбирей отуруп алып дүйнөнү башкарат дегенди угуп билип жүрсүңөр да. Ушул система. Алардыкы башкараак бар. Бирок негизги система ушул. Эгер ушул системаны биз колдонсок жашообузда, кедей деген киши болбойт. Ушундай бир улуу нерселер эми баягы элдин түшүнүгү болсун деп атабыз да. Элдин түшүнүгү жетсин деп атабыз да. Эми ушундай сонун нерселерди айттыңыз. Муну дагы сиңириш керек, чайнаш керек, жутуш керек дегендейчи. Ошол азыр бирок кайрылып кетет элем да, баягы. Убакыт өтө тез деп кетип атат, эл ушуну түшүнбөй атат да. Элдин оюнда мындай болуп атат, ой башка салганын Кудайды көрдүм депчи. Андай болбойт. Кудай башка салган жок, Кудай сени өш кой келип кал деп атат да, мындай сыйканда. Ой келип кал деп качанга чейин жүрө, жанагы Ной пайгамбардын убагында, Нух пайгамбардын убагында бир кишиге кайык келет да, сууга чөкүп баратканда, кел мен сени куткарайын десе, жок мен Кудайга ишенем. Кудай куткарат дейт. Ал кетип калат, макул Кудай куткарат. Экинчисинде бир дөңкөч келет. Кел мен сени куткарайын. Жок мени Кудай куткарат дейт. Үчүнчүсүндө сууга өлүп калат да, баягы чоң. Анан Кудайдын алдына барат экен да. Анда ой эмне болду десе, Кудай, сен мени алдап барың, эмне куткарбойсуң дейт. Мен сага 3 жолу жибердим го. Мен эмне кылайын? Ошондой болуп калбаш керек. Бизге да канча куткаруучулар күнүгө келип атыр да. Күнүгө биздин көз көрбөгөндүктөн биз азыр көп нерсени байкап атырк да. Азыр ардагы эле теманы дагы биз экөөбүз талкуу кылабыз го, то есть тиги кайып дүйнөдөн келген кабарлардычы. Ошоларды биз баарын туура ордуна коебуз да эми. Кандайча мисалы да, Иисус келет, Иисус куткарат деп жазып атат. Чында булардын баары келип калган. Биз жанагы диндегилер Магди келет деп күткөндөй,
тиги болсо биз Манасты күткөндө Манас келип куткарат дегенде, же болбосо тиги Иисус келип куткарат, анан кылыч түшөт дегенде бул эл түшүнбөй атат да. Эмнегелерин да түшүнбөй. Баягы бир кандайдыр нерсе инешиме бар. Чынында алар келсе келет деп, алар келген күндө биз алардын энергетикасына туруштук бере албайбыз. Биздин материал автоматически күйүп кетет. Мисалы, Иисуста келе турган болсо, 8-чи чыгыштан келет. Ойлоп көрүңүз, биз 5ке сол өтүп атабыз. Только алар бирөө аркылуу гана энергетикасын берип, биздин көзгө көрүнүп, неме кылып атат да, мисалычы. Биздин энергетика көрүнүп турган. А так булардын баары келип калды. Келип калган, иштерин жүргүзүп атат. Ашты келип калды, ишти жүргүзүп атат. Булар баягы өздөрү келбесе да энергетикалар келип калды. Жакын через неме аркылуу иштешип атат да. Сон маек болду. Бактыбек, сизге чексиз мээрим, сүйүү, ыраазычылык. Не деп айтышымды да билбей калдым. Маалыматтарды сиңирип алайын, анан кийин ушул боюнча дагы улантабыз го. Бар болуңуз, дайыма жарык болуңуз. Айтканы келсин, жалпы элим ойгонсун.